Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандарым, мекендештерим, замандаштарым. Сапарлашың ишенимде болсо, эң чоң бакыт ошол. Кээде адам согушка кирип душманын ойлобойт, аркасын карайт, аркамдагы мен атып койбосун депчи. Ошон үчүн сапарлашың ишенимде болсо, ыймандуу болсо, жүрөгү таза болсо, аны менен кайда барсаң боло берет. Бекерин айтпайт го, мен чалгынга барасыңбы деп. Мына көрдүңүздөр, ыйман нуру атына заты жараш керек. Баштаганда эч кимди шыбаган жок, жамандаган жок. Тескерисинче ушул партияларга жан тартып жүрүп бөлүнүп кетпейли, жүрөктөр ажырап кетпесин. Бардыгыбыз эле бир эл, бир жердин уул кыздарыбыз, элибизде, жерибизде ынтымак болсун деп. Бул шайлоонун жакшы жактары деле көп экен. Мен бир адегенде ойлогом да, кирсемби, кирбесемби, саясатка барсамбы, барбасамбы, буга чейин деле келгенмин. Бир топ айылдарда болгонмун. Ага арты долбоорлор менен бир адамдан бир китеп деген бар, адеп державасы деген бар. Китеп Таймс айтор ушул окусун жаштарыбыз өссүн деген долбоорлор менен келген элем. Ошого саясатка кирбейли өзүмдүн жол менен кете берсемби деп ойлондум. Бирок саясатка киргендин да жакшы жактары бар экен. Сен мурда көрбөгөн, билбеген, көңүл бөлбөгөн жактарга барып, өзүңдүн элиңди түшүнө баштайт экенсиң. Кеч ушундай бир жыйында турам, мен ушундай сүйлөп атсам, адамдар бул жакта карап турат. Баардыгы ушул жакта карап турат. Эмнеге дебейсиздерби? Байкуштар дудуктар болчу. А бул жакта котормочу кол менен мынтип көрсөткөнчү. Сен укпайт, ошону карап, бир сөздөр сүйлөсөң колдоп коет, бир сөздөр сүйлөсөң кол чаап коет. Анан ошону карап отуруп, аябай шүгүр келтирдим да. Бирок ошолордун арасынан теге эле мындай кабак кашын бүрккөн эч кимди көргөн жокмун. Бардыгы бактылуу, бардыгы жылмайып турат. Эми дудуктар да бар экен, байкуш көзү көрбөгөндөр да бар экен. Бирок эмнеге ыраазы болдум? Алардын эмнесине ыраазы болдум? Жаркырап жайнап, эң аягында бирдеме сураган жок. Болгону бизге иш болсо иштейт элек. Ишти эле түзүп алдык, заказ болсо жакшы болот эле. Бизди бир аз тоготпой атат, тендерлерден өтпөй калатабыз деп ошо гана маселелерди айтты да. Ошон үчүн 6 сандын амандыгы, күлүп жайнап тургандыгыбыз, бутубуз менен тургандыгыбыз чоң дөөлөт. Канча адамдар бар байкуштар, бутуна тик тура албайт. Бутта тик турганын өзү дөөлөт экен. Ошон үчүн шүгүр дейли, мына аламаттан, апаттан аман-эсен чыктык, жаркылдап жайнап көрүшүп атабыз. Буга чейин кол алышып көрүшүү дагы кандай бакыт экенин сездик го. Жалаң эле мынтип калдык го, мынтипчи, муштундарды тийгизип. Ошон үчүн аманчылыкка, тынчылыкка шүгүр дейли. Канчалык шүгүр десек, жараткан берген да көбөйтүп берет. Шүгүр дебесек, берген да калып коет. Ошон үчүн бул жерге келгениңиздерге чоң рахмат. Ким адамга рахмат айтпаса, жаратканга да рахмат айтпайт деп коет. Бул бир. Экинчиси, азыр мен бир мага жазыптыр WhatsApp'тан бирөө. Кече чалат. Анан айтып атпайбы? Досум, мен түкүнчөмүн, далайдан бери байланышпаган адам. Кантип байланышып калды десем, Казанда бирөө бар дейт. Ошол Ыйман Нуру партиясына добуш берем деп Москвага жөнөп атат дейт. Казандан добуш бере албайт экен, Москвага барыш керек экен. Эми барышы, келиши, жатканы, ичкени, эми үй бүлөсү биякта бир аз кыйналып атат. Муктаждыгы бар. Ал жакка баргандан көрө акчаңды бияка жөнөтсөм жок. Бул менин мойнумдагы аманат, барып берип келишим керек Ыйман Нуру партиясына деп атат. Анан мен өзүңө чыктым дейт. Бир үн жөнөтүп койчу досум. Суранам, мен ыраазымын, барбай эле кой деп койчу деп атпайбы? Анан мен айтар сөзүмдү айттым, жөнөттүм. Бүгүн ал жигиттен ушундай жооп келиптир. Эми сөзсүз барам Москвага депчи. Бир добушум бирдемени чечсе чечер, чечпесе жок, бирок мен жарандык бир милдетимди аткарып келейин, эртең бүрсүгүнү жүзүм жарык болсун деп. Азыр канча адамдар шайлоого барбайм деп атыптыр. Бул өтө чоң кыянатчылык, бул шүгүрсүздүк деген ошол болот. Эмне себептен дегенде, ушу добуш берген укугум болсо экен деп дүйнөдө канча элдер согушуп атат. Анткени алардын добуш берүүгө укугу жок, өздөрүнүн тагдырын өздөрү аныктаганга укугу жок. Кудай Таала бизге берип койду, бул да жөн келген жок. Манас атанын башы кетти, Курманбек Батырдын, Тайлак Батырдын, 37-жылы атылган аталарыбыздын, Дүйшөнкул Шопоковдун, Чолпунбай Түлөбердиевдин канча баатырлардын каны төгүлдү, өмүрлөрү сайылды. Ошентип келген шайлоо укугубузду колдонбойм, эмне болсо ошо болсун, Аксундун башы жошо болсун деген жакшы нерсе эмес. Чындап эле эң чоң жаман душман бул кош көңүлдүүлүк экен. Анткени бул Кыргызстан бар го, биздин мойнубуздагы аманат. Бир да Кытайлык, бир да Россиялык, бир да Америкалык келип, бул жерди багып бергенге, өстүрүп бергенге милдеттүү эмес. Ошого ыйман болбосо бардыгы бекер экен. Бекерин айтпайт го, биринчи ичиңди оңдо дейт, анан сыртыңды жөндө дейт. Адамдын дил өзгөрсө түр өзгөрөт дейт, түр өзгөрсө дил өзгөрөт дейт. Экөө бири-бирине байланыштуу. Оозуңдагы сөз менен жүрөгүң байланыштуу. Тикен деп айтсаң көңүлүң чөгө түшөт. Чалкан деп айтсаң көңүлүң чөгө түшөт. Бирок сүйгөнүңдүн атын жөн айтып койсо, кадимкидей маанайың көтөрүлөт. Роза десе башка. Ошон үчүн оозубуздан жакшы сөз чыксын, а дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Биздин байлыгыбыз алтын күмүш эмес. Алтын күмүштүн проблемасы көп экен. Көрдүңүздөрбү? Биз адамга инвестиция кылалы. Кыргызстан биздики, башка эч кимдики эмес. Кайсыл келесо сизге окшоп ак менети менен
кара тери менен тапкан акчасын добушка берет белеңиз? Эч качан бербейт. Бизде да сурайт, акча бересиңерби? Акча бериш үчүн уурдаш керек акчаны, анан кийин бересиң. Мен болгону 20 миң айлык алсам, кайсы кантип берем балдарымдын ысыксын? Бул бир. Экинчиден миллиард акча болсо да бермек эмесмин. Анткени бул Кыргызстандын товарга айлантуу деген сөз. Биз азыр добуштар сатып алып атпайбызбы, сатып атпайбызбы? Ошо бизди көргөн тияктан келген бизнесмендер айтат экен, бул ушундай эл, ар кандай адам сатып алсаң болот деп. Сатып алган үчүн азыр кумтөр проблемасы. Мен кийин билип атпаймынбы? Кумтөрдү алып тур, кумтөрдүн өзүн залогко коюп тур, анан кийин кредит алып келип тур иштетиптир. Биз эмне коюп туруп иштетсек болбойт беле? Ошого мен тилек кылат элем. Биринчи намысты ойготолу, ыйманды ойготолу. Ыйман болсо баардыгы бекер. Жүрөктө дейт, денеде бир муштумда эт бар дейт. Ошол эт кандай болсо, денедеги амалың, даражаң ошого жараша болот дейт. Ал жүрөк деген дейт. Азыркылар көз өткөндөн кийин аркасында канча байлык, ошол байлыктын сурагын бере турган ким? Өздөрү. Ошон үчүн Кудай арам байлыктан сактасын. Мына караңыздар, келатсак жалбырактар түшө баштады. Биз да бир күнү үзүлүп кетебиз бу дүйнөдөн. Жердин алына бир түшкөндөн кайра чыкмай жок. Ал жак түбөлүк, бул жак убактылуу. Ушул убактылуу дүйнөгө азгырылып, түбөлүк дүйнөбүздү бузуп албайлы. Ошол 2000 сом үчүн тозокко түшүп кетпейли. Не себептен дегенде, ырыскыңды кайдан таптың? Бир суроо, кайда короттуң? Бир суроо, эки суроо бар. Ошого жооп бермей сайын бир кадам алдыга жылбайсың дейт. Кайсы бетибиз менен жаратканга айтабыз? Түкүнчө деген байдын акчасын алып эле деп. Ал каяктан тапты? Кээ бир адамдар бар. Тойдон пакет алып келбейт. Не себептен дегенде, кандай тойдон экенин бир Кудай билет. Тигил дасторкон кандай акчага жайылды? Уурулукпу же зулумдукпу? Ошого тилек кылалы. Арамдан сактаналы. Арам жеген эл оңолбойт. Чын оңолбойт. Мына ысык көлүбүз кандай тунук? Бийлик деген ысык көлдөй тунук болуш керек. Эмне үчүн чалчык болуп атат? Анткени биз булак чалчык болуп атабыз. Акча берип, анан акча алып туруп добуш берсең, булак чалчык, анан дайра чалчык, анан көл чалчык, анан отурабыз. Иштебей койду, алдап кетти, кызыбызды дагы алдап кетти деп. Ошон үчүн мен зам министр катары айтып коеюн, жебей иштеш оңой эле. Кудай жегенден сактасын. Бирок жедирбей иштеш ошол кыйын экен. Тегереңдегилер ушундай алдап келип туруп 600 сом турат экен айтып деп койсо, ишенип туруп кол коюп койсоң өлдүң. Бизден мына Оштон умный счетчик чыкты, билесиздерби? Чыкты, бирок биздикилер сатып албайт экен. Эмнеге билесиздерби? Анткени Кытай менен контракт түзөбүз, ошол жактан сатып алабыз. Эмнеге билесиздерби себеби? Түшүндүңүздөрбү? Ошол жактан сатып алабыз. Кыргызстандыкынын кереги жок. Не себептен дегенде, баасын көтөрүп жазып алып туруп, сол чөнтөккө солгонго жакшы да. Ошон үчүн ким эгерде акча берип атса, мен айтайын, уурлар деп. Алданбайлы. Ким ууруну колдосо, ууруга шерик болот. Тиякта кошо туруп жооп берет, соучастник болот. Бак түрмөдө көрүп атасыздар го? Ошол сыяктуу жөн эле эмес. Ошон үчүн менин бир тилегим ушул. Эми эң аягында айтарым, урматтуу мекендештерим. Бир окуя бар да. Сулайман пайгамбар деген болгон. Ошол чымчыктардын үнүн билчикен, тилин билчикен. Анан келаткан мезгилде билесиздер да, аябай узактан келатканда бир кумурска айткан экен. Бул бар. Окусаңыздар керек. Тиякта Сулайман пайгамбар келатат армиясы менен, кумурскалар кирип кеткеле, болсо силер тебелеп өлтүрүп койбосун депчи. Көрдүңүздөрбү? Кумурска деле бизге караганда миссиясын аткарып атат. Ошол үчүн ал Куран деген китепке кирип калды, ошол окуясы. Эмнеге билесиздерби? Жүрөгүндө кам пикир болгон үчүн. Бейишке мен эле кирейин, мен эле бактылуу болоюн, мен эле өсүп өнөйүн деген бул туура эмес. Өзүңүз көргөн жерде бирөө туура эмес кылып атса, колуңуз менен токтотуңуз. Кол менен болбосо тил менен токтот, тил менен токтотпосоң жүрөк менен жаман көр. Кумурска да болсо бирөөнүн камын көрүп атат, тиякта келатат, кирип кеткеле, болосо тебелеп кетет депчи. А биз болсо 2000 көтөрүп алып туруп, элибизди уулап атат, арамга аралаштырып атат, карап туруп унчукпай атабыз да. Ошон үчүн булсам, тазаларга добуш бериңиздер. Биз таза ниет менен баратабыз. Кудай кааласа, Кыргызстанды оңдойбуз. Духту көтөрөлү, дух көтөрүлмөсө өнкөлүкпөйт. Кудай кааласа, Кыргызстан эң сонун өлкө болот. Кыргызстанды кандай элестетем? Адамдары көчөгө түкүрбөгөн болуп элестетем. Бөлүнүп жарылбаган болуп элестетем. Жигиттери сөгүнбөгөн болуп элестетем. Энеңди деп сөгүнүп атабыз, ошон үчүн энеге болгон сүйүрмө жүрөктөн чыгып кетти. Кыргызстанды өз кен байлыгын өз иштеткөн өлкө катары элестетем. Кыргыз дегенде дүйнө дүңгүрөп тура турган, титиреп тура турган өлкө элестетем. Кыргызстан дегенде Кудай кааласа метролор да курулат, монорельстер да курулат. Керек болсо ар жак менен туташтырган туннелдер курулат. Качан? Жүрөк оңолгондо, амал оңолгондо, ой оңолгондо. Анан колубуздан эчтеке келбейт, Кыргызстан болбой калды дегендерди айтпаңыздар. Кыргызстандын келечеги кең. Мисалы бат өнүккөн Корея, Сингапурду Азиянын жолборсу дейбиз. Бирок Токойдун падышасы бул жолборс эмес, Токойдун падышасы арыстан.
Кыргызстан бул Азиянын арстаны. Кенен таштап ойлорду, кери басып бойлорду. Сыймык менен жүрөлү, Кудай кааласа, Азиянын арстаны ойгонду. Ар ким ар нерсе деп атат. Бирок бирөөлөрү Кыргызстандын камын жеп атат. Өзбекстан, Казакстан, Турция, Россия, Америка, Кытай жол бошоткула. Кыргызстан келатат. Ассаламу алейкум.